Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, менден программасынын ар дайымкы көрүүчүлөрү, туруктуу, сүйүктүү көрүүчүлөр деп койсом жаңылышпаймын. Мен бүгүн ушул Кара Кулжа районуна караштуу эң четки айыл болгон Калинин деген айылга келип, мынакей азыр жаңы эле ушул Апиза энебиздин жана Төлөнбай Аксакалдын куттуу үйүндө Апиза энебиздин туулган күнүнө келип, ушул энебиздин сүйүнүшүн көңүлүн көтөргөнү келдим. Азыр саналуу мүнөттөрдөн ушул энебиз менен кандай таризде маек алабыз, энебиз кандай таризде сүйлөп берет, кандай мааниде сүйлөп берет, сиздер менен чогуу ортоктош болобуз. Андыктан программаны акмалап туруңуздар. Алтынай, Медербек, Жаркынай, айым, атайын сиздердин Москвадагы белектериңиздердин баарын алып келдим. Эненин аты ким эле? Акбермет. Акбермет деген жүрө бериңиз кана. Апиза. Паспорт. Тажиядан келип жактар. Үймө алып келейин жанан анан кирейин. Паспорттогусу Акбермет. Акбермет, Анан Апиза дешет. Мынакей Төлөнбай Аксакал менен Апиза. Эненин бүгүн туулган күнү экен. 13 август. Биз азыр ушу Москвадагы балдарынын белек-бешкектерин алып келдик. Ассаламу алейкум Төлөнбай Аксакал. Апизаны жакшысызбы? Несі болтарыңыз? Москвадагы Жаркынай, Алтынай, Медербек деген балдарыңыздын атынан. Рахмат. Менен программасы бул. Мына ушул программа ушул Калинин деген жерге да жетти деп ойлойбуз. Жолдун алысына карабай бирок келдик. Бир ай мурда атайын буйрутма бердиле. Ушул кызыңыз Алтынай, кызыңыз Москвадагы. Жаркынай деген кыздарыңыз, Медербек деген балаңыз. Ушул мен энем деген программага мен дагы энеми, Апиза деген энебизди да кошуп тартып коюңуздар деп суранды эле. Мына ушул аманатты алып келгенче биз ушул куттуктоон жеткиздик. Эне бул күндү билет белеңизчи, айтышты беле, айтышпады беле? Жок, уккан жокмун мен. Уккан жоксузбу? Эненин жолуктары бар эле. Бир кыздар болсо алып туруп салсаңыздар, эне атанын калпактары бар. Айыл деген айыл экен, аябай алыс го айылыңыздар, ойбой. Мен Калинин десе тиги Ылай таланын айланса керек экен деп келип алыппыз. Ошончо атартып келгенине рахмат. Эненин жолугун салыңыздар. Мынакей урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү, эң алыска Кара Кулжа районунун Калинин деген көчөсүнө келдик. Мынакей Апизаны туулган күнүңүз менен. Туулган күнүңүз менен. Атанын сааты бар эле. Саатын салып койсоңуз. Мынакей Москвадагы атайын балдар кыздарыңыздын атынан сааты. Айбек, сиз Айбек ака, сиз кимиңиз болосуз? Мен Медер уулу болом. Уулу болосу. Аксакал. Бул саат ушул Москвадагы балдар кыздарыңыздын атынан. Рахмат. Ушу саатты карап, алардын келишин күтүп жүрүңүз, Алла кааласа. Өмүрүңүз баракалуу өтсүн. Рахмат. Эне мына эми азыр мына айылыңызга келип калдык. Мына кыздарыңыздын балдарыңыздын аманатын жеткирип келдик. Сизде кандай таасир калды эне? Бул күндү ушундай болот деп күттүңүз беле? Мына ушундай менен бейишим апам деп гүл менен жоолук жашнакай кылып. Эми муну мен ойлонгон деле эмес элем айнан. Канча балаңыз бар эне? Ушу канча небереңиз бар? Айта бериңиз эми. Канчасы талаада, канчасы бул жакта? 7 балам бар. 3 уул, 4 кызым бар. Батыр энекеси эне? Анан 20 неберем бар. Өмүрүн берсин. Анан чебере көрөлек мен балам. Кудай буйруса жүзгө чыкканыңызда чеберели болуп бир мактанып таңтанып турган мезгил да келет деп ниет кыла берели эне. Кудай кааласа. Аз эле калды ого дагы. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыздар гана? Жаш кездеби биз сакман бактык, чапкы чаптык, колхоздун ишинде иштеп жүрдүк.
Балдарды өстүrdү, чоң Балдар айтты. мына балдар кыздарды бактык. Чоң айтамда жүрүп эми салтанаттуу эми туулуп атат да биздин байбиче дагы. Эми баягы карлыктын алтын доорун көрө турган мезгил мына ушул сааттарда эмес, эми мурда эле башталган болуш керек. Бирок азыркы мына мүнөттөрдөн баштап дагы бир өзгөчө бир сааттар башталды. Эми анткени себеби сиздин кан жаныңыздан жаралган балдар, мына Аксакал экөөңүздөрдүн балдарыңыздар мынтип жакшынакай кылып сыйлап отурат. Канча жылдан бери көрө элексиз ушул 3 балаңызды? 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калды. Аябай сагындыңыз бени? Сагындык. Кимисин сагындыңыз өзгөчө? Баарын эле сагынам. Баарын эле сагындыңызбы? Баары эле балам да балам. Эми ошончо бала болсо дагы ичинен бирөө жакыныраак болот дегенде, кимисин өзгөчө сагындыңыз? Кичүүсүнбү же ошо москвалыктардын бирисинби? Баарын эле сагындым. Баарын эле. Мына энеке энелердин мынакей жан дүйнөсү балдар үчүн баарына бирдей болот. Ата, сиз кимди сагындыңыз? Мен бардыгын сагындым. Бардыгын сиз деле бардыгын сагындыңыз. Ошодо ата эне үчүн бардыгы тегиз. Биз үчүн бардыгы бирдей балам. Ооба. Эми эле бир жайланышып энени, бирок бияктан мелек бешиктер болсо тапшырып койсоңуздар болот. Сиз өзүңүз тааныштырып, сүйлөп кичине. Менин атым Айбек. Апамдын бүгүн туулган күнү менен куттуктап ошо Гүлдашта тапшырып коебуз. Саламатыңыздар. Апа, туулган күнүңүз кутту болсун. Рахмат. Айбек мырза, ушул күнгө чейин ушул энебизди же атабызды, мен сизди жакшы көргөн беттеринен өп көрдүңүз беле? Öyle tabii sen bırak. Мына эл көзүнчө бир жакшы, бүгүнкүсү башкачараак болсо керек. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Göp göstürüyorum. баласы Айбек мырза өзүнүн гүлүн тапшыруу менен жакшынакай каалоо тилектерин билдирди. Кийинкиси булар кимдер? Келе бериңиздер. Ата энеңиздин жаныңызда туруп сүйлөй бериңиздер. Сиз канчанчы кыз болосуз эже? Мен эң кичинекей кыз болом. Эң кичинекей эркек кыз болот экенсиз да? Эркек кызым мына ушундай. Мен да кечеден бери ушул апама сюрприз кылабыз деп ушул кечеден бери апама айтпай атып эртең менен бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап отурабыз. Сиздердин келгениңиздерге да чоң рахмат. Ушундай ар дайым ушундай элдердин туулган күнүндө сюрприз кылып көпчүлүктү сүйүнтүп жүрө бериңиздер. Апам менен атам ушундай балдардын сыйын көрүп бактылуу болушун, өмүрлөрү узун болсун. Неберелеринин, уулдарынын, кыздарынын сыйын көрүп эле каарылыктын доорду сүрүп жүрө берсин деп тилеймин. Рахмат. Апаңызды куттуктап колун кысып бетинен өп койсоңуз. Садак бактылуу болуңуз Мынакей, апа. урматтуу көрүүчүлөр, кызы куттуктап жатат өзүнүн кызы. Эң кичүү кызы, атыңыз ким? Салкынай ат. Салкынай деген эң кичүү кызы. Кызы, келиңиз, сиз келиңиз. Сиз кимиз болосуз? Бул неберем болот. Небереңиз. Энеңиз болот да ошондо, энеңизди апа деп сизди баккан эне ушул болуп калат эми ошондо. Каалоо тилектериңиз болсо? Апама мен узун өмүр каалайм, чын ден соолук каалайм. Ушул биздин сый урматыбызды көрүп эле жүзгө чыксын. Ой, мен жаштын тилегин Кудай берет дейт, о мен айтканыңыз келсин. Кийинкиси келе бериңиз. Эстелик болуп калат. Бул сиз кимиз болосуз? Мен эң чоң багасынын кызы болом, небереси болуп Ой, молодец. эсептелем. 3-чү небереси болуп эсептелем. Мен чоң эне менен чоң атама узун өмүр, чын ден соолук каалайм. Бүгүнкү туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ой, мен айтканың келсин. Ода да кетейин. Рахмат, мынакей эне. Бул жерде бирок азыркы мезгилде азыраак небере чеберлериңиз чогулуп калыптыр, бирок негизинен баардыгы талаада болуп калгандыгына байланыштуу, бирок ошол талаада ушул энемин элесин, атамын элесин сагынганда көрүп жүрөлү деп ушул программага киргизип атат эне. Бул программаны Кудай буйрса көрөсүздөр, баардык энелер, аталар ушул программага кирип атат. Ошон үчүн сиздерди да ушул Москвадагы балаңыз Медербек, Жаркынай, Алтынай деген кыздарыңыз ушул учурдан пайдаланып, мен дагы ата энемди ушул программага киргизип калайын. Алыста жүргөндө сагынычымды чер жазып көрүп жүргөнгө деп максат кылышкан экен. Ошол ниеттери орундалып отурат. Рахмат. Эми бияк ким, келиндериңиз барбы? Келин болот. Келиниңиз сүйлөп койсун. Эми келин дегендин статусу өтө маанилүү, анткени сиздерди жүзгө чыгара турган мына ушул киши. Айта бериңиз, кайненеңизге мындай арай көз чарай бетпе-бет келгенде бир каалоо тилектериңизди бир билдирип коюңуз. Ата ден соолугуңуздар болсун биринчиден, төрдүн көркү болуп, бизге баш көз болуп жүрөңүздөр. Апа өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чын болсун, туулган күнүңүз кут болсун. Көп жашаңыздар. Канча болду бул жака келин деген кызматта иштеп атканыңызга канча болду? 20 жыл болду. 20 жыл. Анда өтө бир сиңирип коюпсуз, стажыңыз дагы
Аябай көп экен, берекелүү болсун. Ооба мен Сиз дагы мына ушундай кайнене болуп, мына ушундай балпайган байбиче болуп, Кудай буйрса. эми апам менен атам мен өз апамдай эле көрөм. Жакшы көрөм кыскасы. Биз ушул жерде чогуу жашайбыз барыбыз. Келиңиз куттуктап коеюн сизди. Өмүрүңүз узун болсун. Үйдүн куттуу болуңуздар. Айтканыңыздар келсин. Мына урматтуу көрүүчүлөр, келини куттуктап атат, кайненесин. Атыңыз ким? Жанара. Жанара деген келини. Апизен өз менен Төлөнбай Аксакал дасторкон жайып, мынакей өзүнүн балдарына жана сыртта жүргөн балдар, кыздар, неберелерине өздөрүнүн баталарын беришет азыр. Караңыз ата. Дасторконго да. Мына азыр бир эсенчилик, тынчылык болсун балдарым, жакшы күндөр болсун. Алла. Амин. Туылган күнүңүз менен апа. Жүрүү деп өзү конгон эме укпайбы? Эне канча болду ушул турмуш куруп, бирге бел байлап, турмуштун жүгүн көтөргөнүңүздөргө? Канча болду? Салкам 50. Жок, 55 болду. Жарым кылымдан өтүп калыптыр да. Ооба. О, жарым кылымдан. Ушу жаш кезде кантип ушу жети баланы чоңойттуңуздар? Кантип бактыңыздар? Бактык. Ал мезгилде кандай эле, азыр кандай эле? Баланы канча бала болсо деле аздык кылбайт. Балам багыла берет, жакшы. Ол убакта союздун малы бар эле. Союз малда бакканбыз. Жакшы, кыйналдык. Мына балдардын ыратын көрүп чайын ичип отурабыз ушу. Мындан өткөн бакыт жок да эне, туурабы? Ооба да. Балдарды чоңойттуңуздар, чочойтуңуздар. Балдарым эсен болсун, өмүрлөрү узун болсун, ден соолук болсун. Содан кетейин дерс. Сага да рахмат айнен. Алыс жолдон келип ушинтип иштеп жүргөнүңө. Ооба, эне Жазгүл Жаркынай кызыңыз, Алтынай кызыңыз Ылай таладан ары биздин машиналар бат эле жетип калат деле, бирок биринчи келгенге алыс көрүндү окшойт мага. Бирок жолдоруңуздар чындап келгенде Ооба, биринчи келгенге алыс болот, жаман болот. Айбек ака менен сүйлөшүп атканда бул дагы айта албады окшойт. Бир 18 километр нары бери деп эле койду магачы. Андан деле ашык окшойт чамасы. Бирок биз программанын максаты ушундай болгондуктан биз баягы алдыга максат койгондон кийин бирок ошол кайсы гана жер болбосун, кайсы гана эне болбосун ошол жашаган куттуу үйгө жетип барабыз деп тилек кылабыз. Мынакей жетип келдик эне. Рахмат. Эми Төлөн Аксакал, эми өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз, кай жактын улуну болосуз? Кемпириңиз менен баш кошконуңузда канча жыл болду? Анан кемпириңизди алып качып алдыңызбы же кемпириңиз азыркындай болуп атайын сүйлөшүп алдыңыз? Ошол боюнча айтып берсеңизби? Биз кемпирим экөөбүз баш кошконубуз 75-жыл баш кошконбуз. Ана бу кемпирими качырбай эле, ондо качырган деле сейил деп калды эле, сайыздын күчү бар экен. Ондо сүйлөшүп алып келген. Сүйлөшүп алып келгенсиз. Анан одан бери канча жыл, канча суулар акты, канча балдар чоңойду, канча неберелер чоңоюп атат. Ушулардын ысыгында, суугунда экөөбүз кошо тарттык. Чоңойтканыбызга ыраазыбыз, ушулардын сыйын көрүп атабыз эми. Жаш кезде эмне жумуш кылдыңыз аба? Жаш кезде ошо колхоздун иши. Чөп чабыш, мал багыш, колхоздо ошол эле да. Анан кийин бизде диплом жок эле, контор-санторун иштеп кеткидей, же мектеп иштегидей. Колхоздун эле жумушунда болуп чоңойдук. Эми Аксакал, сиздер дагы ата эненин аяк кадырын билип, ошол мезгилде жакшы сыйлаган экенсиздер да. Бул кайтар дүйнөдө мына ушинтип сиздердин балдарыңыздардан да кайтып отурат. Рахмат. Эне айтсаңыз, мына ушул Россиядагы Медербек Алтынай Жаркынай деген кызыңыз бизден өтүндү эле. Менин апам укмуш депчи. Ушул бир 4 сапырды ушул тасмага түшүрө кайтыңыз. Болбосом ал үйдөн чыкпай эле коюңуз деди. Болбосо атам экөө кааласа дуэт ырдап берсин, кааласа бөлөк-бөлөк ырдап берсин деди. Эсир мезгилинде ушул чөп чапкан, кой баккан, же болбосом да колхоз совхоздун иштеген адамдар ырсыз жүрүшкөн эмес да. Мына баарыбыз билебиз, мына чет бучкагын билип калдык Союз мезгилинчи. Ошого сиз өзүңүз бир 4 сап балдарга арнаган ошол мезгилде жакшынакай мээримдүү энеликтериңизден бир
тартуулап койсоңуз. Содан кетейин эми. Мен ырдачу делемес элем. Мырзай. Балдарыңыз айтты да, апам ушундай жакшы ырдап, бир ушундай кыңылдап калчу эле, ошол ырын угуп, ушул чет жакта бир эс алып, бир сагыныч жазайлы дейт да. Эмне ырдай ырым деле унутуп калыптырмын балам эми. Баандай ырлар бар эмес беле эне, уулуңдун уулу сыйласа, андай мындай деп бир кездерде ырдап жүрсөңүздөр, ошол ырдан бир 4 сап ырдап коюңуз эне. Оолур бар эле таптакыр меден чыгып кеттир да, караң калгыр. Эмне ырдап дейин балам эми. Сен ырдачы? Кана аксакал ырдап туруңуз анда. Ырда. Жазалыр болгон эмес, анан кайда сенде болмос. Шундай биз түнтүрөк жана алып калган экенбиз балам. Ырдагандар ырдап эле жүрөт эле карам эми. Жок, ушул чогулуп калган мезгилдерде апам ырдап калчу эле дейт да. Ошол меден чыгып кеттир балам. Мен апама бир карнап коймой О, сонун бияка келсеңиз, бияка келиңиз. Бир жакка турат. Бияка келип, Ырдап апаңыз коет азайнен, ырдап берчи сен содан Кана. кетейин. Мына эле өзүмөн арнап чоң жазып койдум атыңызды эле. ким дедиңиз? Менин атым Салкынай. Салкынай деген эң кичинекей эркек кызы мынакей өзүнүн энесине бүгүнкү туулганын урматына бир өзү жазган ырын тартуулаган турат. Ыр жазгандар, ыр сынагандар мынакей көңүл буруп маани берип туруңуздар. Кеттик. Гел. Тунжураган таза аба койнунда туулган күндү бир толкундап күтүңүз. Тууп жоңойткон балдарыңыз кубанып, турмуш жолдо кубанып сиз жүрүңүз. Жаркыраган жаз да келди ачылып, жараткандан жер жемиши чачылып, жаздын жашыл жалбырагы сыяктуу ден соолугун кирип келди атылып. Күтүп жашайт күндө өзүңүздү суранып, бакыт кушун ден соолуктун өмүрүн, о Аллахым, аябачы кызыңдан жардам берчи, калтырбачы көңүлүн. Алкул Осмоновго да окшош келет экен сыртынан. Алкул Осмонов дай эле бир жазыптыз да ырларды мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, менин программасынын сүйүктүү катталуучулары Салкынай кызы, эркек кызы. Мынакей өзүнүн апасына жазган алтын сап ырларын тартуулап кетти. Бул ырдайм дейби, а? Чоң энесин Чоң энеси. Бул ким болосуң сен? неберем. Небересі болот экен. Молодец, молодец. Азамат болот экен. Уянып турат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде азыр Апиза энебиз менен Төлөнбай аксакалыбыздын азыр шартка байланыштуу көпчүлүк балдары, неберелери сыртта жүрөт, бирок болушунча азыр мынакей өзүнүн жанында, кучагында жүргөн адамдарды тасмага тартып архив кылып калтыруу аракетин көрүп атабыз. Мынакей бул жерде небереси отурат, жанында кызы отурат, жанында жакшынакай балпайган чалы отурат, небереси отурат, баласы отурат, анан небереси отурат, Эжем баштаган. Ошону менен Апиза эне ыр таппадыңызбы? Тегел эсиме келбейт. Эми мен кетпейм дейм бул жерден, эми сиз ырдамайынча эми кандай болот экен бул жаңы эми атайын келгенден кийин бир Сен ырдап бербечи. Кана анда эркек кызы бир энеси менен атасын арнап бир 4 куплет. 4 куплет, 2 куплет деле. Баштадык мынакей, даяр экен. Даяр экен. Толкундан кайсыларды баштасам болот эми? Болсо да. Анан кийин аркы кызым ырдап бер. Sen ırday жайнап. Эсиме да неме болбой калбады эми. Бул кыздын ыры даяр болуш керек, жаштардын ыры сразу даяр болот да кана. Кадырын билем мененин, кадырлап сыйлап келемин. Ак сүтүн акташ кыйын го, ушулар сизге белегим, ушулар сизге белегим. Мой. Ушул ыр сизге белегим деген ушул ыр өтө азыр мага модага айланганда мынакей небереңиздин дагы аябай сонун үнү менен ырдап берди. Кана кеттик эми мынакей. Эркек кыздан эркек ыр. Эркек. Мен азыр эсми көптөн бери ырдабаганга эсми. Россиядагы чалып атабы? Россиядагылар менен байланыштырабыз. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, мага берип койсоңуз сотканы. Ассаламу алейкум. Урматтуу Медер мырза, Алтынай, Жаркынай айым. О Карагулжа деген, Калинин деген айыл өтө эле жакын айыл экен. Аман эсен жетип келдик бирок. Азыр мынакей Апиза энебиз менен Төлөнбай аксакалдын куттуу үйүндө отурабыз. Мен азыр телефонду сиздер менен түз байланышта эне менен атаны байланыштыруу үчүн узатабын. Мынакей сүйлөшүңүздөр. Атасына берейин. Кандайсыз? Туулган күнүңүз менен. Рахмат кызым, рахмат. Кандай? Жакшы. Мына отурабыз. Жакшымы?
Tulgan günde ötközüp atabız. O satan keteyinler ova. Kanday, jakşı oturasыңарбы özüңөр? Oy, жақсы. Жақсы. Туған күніңіз көп. О, бағалы. Бақсыдан жаңылы келдейді олған. Балаңыз да бұл? Балам була, сүйлеп аткан. Босадан кетейин, жакшы жүрөсүңөрбү баарыңар? Birinci tepkili anan keyin öçüp. Aday sapa, densoğlu жақсы, туғаныңыз құтпасын. О, рахмат балдарым, ооба болсун. Әрдайым шуылдың құрматыңыздың құрматын көріп жүріңіз. Денсаулықта олмашы. Айтканыңар келсин, ооба. Балпайған ақсыға мен ішке кетіп атым еле, жарқын ұшындай болады дегеннен шалдым еле жоқ қоды. Айлем шу, әрдайым денсаулықтарыңызда дағы көп жашап, көп Сен атаң ба? көріңіз апа. Бұл. Рахмат, о, майлы олам, рахмат. Осы. Bunun apalası çok verdi. Geçimden bağlayıp uzak ömür, atam ökönüzdür, Alpay öyle törümüzdün görüp ol öyle жүрөңүздөр. Бұл Жарқынай бе Алтынай бе Сизди кызыңыз? жакшы көрөм. Жарқынай кызы. Анча жолу жакшы көрөм деп айтам десем дагы телефондон өмүр айта алган эмесем азыр айтайын. Сизди жакшы көрөм апа. Рахмат балам. Дүйнөдө эң сулуу аялсыз. Бизди ушундай немеге жеткиргениңизге чоң рахмат. Рахмат балам, рахмат. Сизди жакшы көрөбүз. Силер да өмүрүңөр узун болсун. Әрдайым күліп жайнап жүріңіздер. Атам қара, атам. Biraz көп сөйлесем білесіз. Тұт алмай қалып. Nedir olan sayı тамашакай бала екен, Мына урматтуу көрүүчүлөр, Yaxşı olam. Апиза энебиз Рахмат Төлөнбай балдарым, Аксакал. кыздарым, Түз баарыңарга эфирде чоң рахмат. Москвадагы балдар менен сүйлөшүп атат. Осадан кетейин. Сен да сүйлө. Жақсы күндерді өткөреріңдер. Мен ішке кетіп атамын. Mayli balam, işin iyilikte olsun. Biz daim bile жақсылық қалайбыз sizlerge dagı. Байбичеңіздің туған күні жақсы өткөріп беріңіз. Байбичеңіздің туған күні жақсы өткөріп беріңіз. O bayıçen yaşarıp kaldı ya bayla. Mars'tan gelgendeki de olup kaldı. Rahmat baldarım. Mayli boptur baldarım, boptur rahmat. Tuған күні жақсы Oo. Ula kalısı rahmat. Ana video çizim katlarım. Balдар жөнөтүп берет. Oo. Oy, YouTube'da görürsün de jadak bolbo. Oo. YouTube'da görürsün. Onu jarkından kütü ola veresin o yarın. Vaqola, жақсы. Mayli mayli. Жақсы комментарий жазып Oo. қойсana. Altına ölçüp kütüp kıynalı şöyle toğda verip koy. Bak. Altına söylesin. Telefonda ıydırap düşürümçü deyin. Iydırap düşürüңүздөр telefonda. Бира түшүр ал. Гел сакла. Мындайраак кыласаңыз. Жок. Башын Ыдыйраак түшүр дейт. Телефонуңуз сөз кармаңыз. Болдубу? Болду. Туған күніңіз менен апа, мындай жаштан дагы көп жашаңыз. Кудайым атам экөөңүздөргө ден соолук берсин. Биздин төрүбүздүн көркү болуп эле балпай отуруп эле чайыңыздарды, биздин бала чаканын чайын, тоюн көрүңүздөр. Айыл аксакалы болуп, эл сыйлаган каарылардан болуп, бактылуу каарылардан болуп жүрөңүздөр. Болуптур. Болуптур кызым. Men ilay öküm doğru. Сатан кетерек. Ой, илаба. Koyam butumu gördük. Sizin жақсы көресіңдер, sen жақсы көргеніміз değil o. O şeyden nefes almaya kaldım der. O сатан кетер. Мейлі о. Болуптур кыздарым, балдарым, рахмат силерге дагы. Туған күндү жақсы өткөрүңүздөр. Ооба, силер дагы биздей болуп, балдарыңардан, кыздарыңардан сый көрүп, урмат көрүп, небире чебире көрүп жүрө бергиле. Рахмат балдар, кыздарым. İnşallah etmeniz gelsin. Ben balam жүрөбү? Чуть-чуть. Yolturup başça. Gece. Yaşarak giyinip içine kalo tilek uyarıp dur dedim. Anlaysın mı? жакшы ден сондай. Ошо кыздын баласы. Жақсы. Алтынай деген кызыңыздын баласы. Алтынайдын баласы туған күн жақсы өткөрүп эле. Кичинесинде багып алдым эле.
Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Өзüm bir kuplet ırırda koyayım. мынакей азыр эрке кыздын илхому келди окшойт мынакей. Ошедер окшойт. Жашыма жакшы көргөн ырым эле бул ошо биздин сатылган туулган жер деген ырын ошол апама Жақсы, жақсы. ырдап коеюн. Толкунданып апа тууралуу дагы ошо ырды баятан бери даярдай албай калган жөнүндө эме. Кана баштадык. Uykumdan serpilgende alыс жактан Aylımdın aktangdары eske düşöt Jolunun dostçandары gözgө uçup Hoppana. Көңүлүм өскөн жерде мериле Көңүлүм өскөн жерде мериле Daha yok o yok. Чыгыш жак шукундан көйнөк кийип Апа туулган күнүңүз менен Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мына эрке кызы өзүнүн жашынакай жерин тартып алады. өзүм кичине толкундап кеттим, бираз болот, сонун, тура албай калдым. Эми ошондой болсо туура кабыл алыңыз апа. Кызылат болуп, сонун болду, сонун ырдады. Арнап жүрө эле. Рахмат балам. Ооба, туулган күнүңүз менен апа. Толук ырдап берейин десем дагы неме кыла албай калдым. Болот. Neredeki? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей менин программасынын сүйүктүү көрүүчүлөрү, Москвадан атайын заказ кылган, атайын буйрутма берген программа менен бүгүнкү күндө Апиза энебиз менен Төлөнбай Аксакалдын үйүндө отурабыз. Ошондой эле москвалыктардын берген белектери мынакей өзүнүн энесиндеги жолугу, жашынакай гүлү, атасына калпак, сааты баарын алып келип тапшырдым. Аман эсен негизги белек бул балдарыныкы жолук, калпак, саатта эмес, негизги белек бул программа кылып тартуу, менин программасына чыгаруу эле. Мына ошол максаттарга жеттик энекей. Энекей ушул ата экөөңүздөр эми ушул алыста жүргөн балдарыңызга бир отуруп, куттуу жерден куттуу бата тилеп коелу элем. Аман эсен жүрсүн. Амин. Эми ушунча балдарым ошол жерде жүргөн ден соолугуңар чың болсун, эл ичинде аман болсун, иштериңер ийгиликтүү болсун. Amin kılmaysan. Кайда болсо тынчылык болсун, жакшылыктын үстүндө жүргүлөр, жамандыктан алыс болгула. Силердин биз тыл жаман ойноп күлүп биздин пешенебизге келгениңерди биз каалайбыз. Аман болгула, тынч болгула балдарым. Амин. Москвалыктарды берсеңиздер мага. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Сиз Алтынайсызбы, Жаркынайсызбы, кимсиз? Мына сиз менен сүйлөшүп аткан сиз да? Ооба, мынакей Апиза энебиз менен Төлөнбай Аксакалыбыздын сүйүнүчүндө чек жок. Өзүңүз көргөндө башкача болмоксуз. Кудай буйрса келгениңиздерде дагы сиздер менен кошо келип тартканга бир ниет кылып атабыз. Аксакал менен энебиз кыйла жашарды деп ойлойбуз. Биз ошол сиз буйруган программа келип, мына ушул жерге келип, сиздин куттуктооңузду жеткирип, программанын ичинде тасмага алып атабыз. Сиз айткан белек печкектерди алып келип бердик. Айылыңыз аябай алыс экен, бирок жолдун алыстыгына карабай биз азыр келип эне менен атаны көргөндө ошол чарчообуз жазылып кетти заматта эле. Эми сиздер аман эсен туруңуздар, биз болсо программанын калганын тарта берели. Чоң рахмат силерге да, силерге ийгилик. Адамдардын немеси үчүнө күбө болуп, жакшылыктарга болуп жүргөнгө силерге ийгилик. Sergiden afiyetlekteyiz mi? Yok, geç oldu öyle. Davaklıya götürüp gelelim. Amin. Amin. Болуптур, макул. Макулонду болуптур. Болуптур, макул. Чоң рахмат силерге да. Макул болуптур. Азыр биз Москвада кызы менен сүйлөшүп аткан маалда подружкасы келип калды окшойт. Абысыныбы? Эне атыңыз ким? Atım Mayramkan. Майрамкан эне ушул бүгүн Апиза энебиздин туулган күнү экен. Өзүңүздүн каалоо тилектериңизди билдире бериңиз. Ököyüz avısımız. Эми туылган күндөр кут болсун, ушу байбайыбызча болуп эле ушу кайным экөө ээрчишип, ушу балдардын жакшы сыйларын, жакшы тойлорун көрүп эле аман жүрсүн. Амин, айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин.
Otur eviniz. Sen ösüp sen Uğuzlar demek baktılıq olsun. Ököbüsten Marks'tın kızыбыз, şu bir arıktan su içip. Bu nerede de bir tuğanday avsın bolup жүрөбүz. O gelinimizden Marks'tın kızı. Yetençilik olsun, zaman tınç olsun, baldar baktılıq olsun, ömürler uzun, den solukları olsun, şu baldardın jakşı toylarına, jakşı sıylarına güve olup, çaylarını içip, sıyırmak niyeti olup, baktılıq, karelikte Allah nasip kılsın bularga da. Göreversin Aytkanыңыз келсин, aytkanыңız келсин. Esen boloylu jalpıbadız. Oğlum sağa da rahmat, şu kameranı götürüp gelip, şu bizge okşoğun karyaların tuğulgan günün tatlı. Televizyonerlerden çıkaradık canım. YouTube'dan çıkarады, YouTube'dan Жақсы, çıkarabız. жақсы, rahmat. Oşan çıkarıp жүре bergileyin. Makul, rahmat eni, rahmat. Апакем жашоолахы тартуулады мага өмүрдү апакем көңүл чырагы эч түшүрбөй айт көңүлдү апакем дайым кылсун аксап калсам узун жолдорду Hem şu alışta жүргөн балдарым, сапарыңар кайлуу болсун. Каткан кылган мээнетиңер өзүңөр кайтсын балам. Силер да şu бала чакаңардан сый көргүлө, урмат көргүлө, жакшы күндөрдү насип этсин, узун өмүрдү насип этсин балдарым. Силерге şu дайым жакшылыктарды каалап, şu жакшылык менен кайтып келгиле. Кудай кааласа ушул силер келгенде de şu программа менен чогуу чаран ушундай болуп отурушта Алла Таалам насип этсин. Омин, aytkanыңыз келсин. Апизени Төлөнбай Аксакал, бүгүнкү ошол менен программасын атайын куттуктап, атайын Москвадан салам жолдогон кыздар балдарыңыздын, тагыраагы Медер, Жаркынай, Алтынай кыздарыңыздын ушул аракетине кандай таасирлендиңиздер? Биз эми толкуп турабыз балам, көйнөгүбүзгө батпай ушул балдарды багып чоңойтконубузга ыраазыбыз, ушулардан көргөн сыйыбызга ыраазыбыз балам. Будан кийин балдарым ошо узун өмүр болсун, мактылуу болсун. Bizge de uşuların sıyın görüşke nasip etsin şu. Razıyız. Şunday kılıp hareket kılganlarga sizlerge de rahmat balam. Şunca gelip nime kılganlarga. Rahmat. Alыс жолдан келип кеткениңерге чоң рахмат балам. Мен да балдарыма, кыздарыма рахмат. Балдарым, кыздарым да ушу биздей болуп, балдар кыздарынан ыза сый көрүп, сыйдын үстүндө жүрө берсин. Rahmat eni rahmat. Бирок Калинин деген аябай кооз жер экен, урматтуу көрүүчүлөр. Жолдун алыстыгы гана болбосо, Аксакал менен энебиз аябай бир бейиштин төрүндө жашайт экен десек жаңылышпайбыз,
Ömrüңүздөр uzun болсун. Ылайым 100гө чыкканда ушул жакшынакай болуп, азыркыдай жакшы маанай менен жолугуп, ушундай бир майрамдык маанай тосууга Кудайым насип эткен болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мына сиздер көрүп турасыздар, мына Төлөнбай Аксакал менен Апиз энебиздин көңүлүн көрүп турасыздар. Өзү айткандай көйнөктөрүнө батпай турат. Эгерде сиздер дагы ушинтип ата энеңиздерди куттуктагыңыздар келсе, анда биздин алдыбыздагы телефондорго чалыңыздар, түнү күнү кат жазсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, энебизди көзү тирүүсүндө сыйлап калалы, атабызды көзү тирүүсүндө барктап калалы. Урматтуу Менен программасынын көрүүчүлөрү, чамданыңыздар, кат жазыңыздар. Биз кызматтабыз. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Жакшы туруңуздар. Менин программасын көрүңүздөр. Бала чакаңардын сыйын көрүңүздөр. Рахмат.